Социалдык тармакта лейлектек келин аталышы менен таанымал көптөгөн көрүүчүлөрдү кызыктырган. Миңдеген адамдар көргөн блогторду тартып келген карапайым бирок өзгөчө келин менен таанышабыз. Челка жебиз вау, такая необычная дегенде жүрөгүм ичинде жүрөгүм дук-дукка салып кетти. Бардыңыздар окутман күндүздөр, бүгүнкү менин күнүм ушундай көр тирилик менен башталды. Менен бирге болуңуздар, стористерди калдырбай көрүп туруңуздар, да кандай тирилик кылганымды полный көрсөтөмүн. Вот ушинтип менин бүгүнкү күнүм ушинтип тирилик менен башталат. Таң атпай туруп, үйдүн алдын шыпырганчы эле, үйдүн тирилигин кылганчы эле влогту да кошо алып кете беремин. Анан кечинде түнкү саат 12 чейин отуруп алып монтаж кыламын. Кыскасы блог тарткан келиндерди көрүп туруп эле камеранын алдында эшикке чыгып туруп тартып баштадым, ошондон кетти. Ошондон бери 5 ай болду, уже 86 000 подписчик чогултуп алдым. Идеяларды Инстаграмдан көрүп эле, анан өзүм идеальный кыз окшойм да, мындай идеяларды ойлосом ойлонуп башым жакшыраак иштейт окшойт негизи. Өзүм ойлонуп эле мындай кылып тартайм деп. Мисалга Инстаграмдан блог тарткан келиндердин идеясын вообще урдабайм да. Алардын көрүп туруп, наоборот, өзгөчөрөөк болуш керек деп туруп, анан необычныйраак кылып тартканга аракет кылам. А то вообще бирөөлөрдүн видеосун карап мен ушинтип тартам деп окшоштуруп вообще тарткан эмесмин. Бирок бардыгы жаман көрөт, типа оштуктар, монтип сүйлөйсүңөр, антип сүйлөйсүңөр деп. Эми мен ошту төрөлүп калган үчүн мен күнөөлүү эмесмин да турабы. Блог баштагандан бери адамдардын сөзүнө көп көңүл бурбай калдым. Мисалга, келин болгондон кийин ар ким сүйлөй берет да. Тигиндей мындай деп ушак сөздөргө көңүл бурбай калдым, только өзүм жашоом менен болуп калдым. Анан кандай десем, мурдагыдай депрессия, стресс болбой калдым. Өзүм менен өзүм болуп Инстаграмга аракет кылайын кой деп эрте туруп, былчыйып саат 12 чейин уктап жата бербей, тура калып, нары бери кылып, ушинтип, короче, яркий жашоо пайда болду ошо Инстаграм баштагандан бери. Ажелик айым уюштурган блогер келинге мен дагы бардым, бардыгы көргөн болуш керек. Прям баарысы сурай берет, алдыма келип алып, эмне ачык калдыңарбы деп. Ал жакта деген мисалга 10 000 сомдук, 20 000 сомдук билет болгон, андан стандарт 3 000 сомдук билет болгон. А биз болсо 20 000 сомдук билетти сатып алып барганбыз. Ал жакта деген эч ким бекер барган эмес. Бекер баргандар болду, бирок алар деген өлө кечке блог тартып, мен барайынчы дегендер болду. Ошолор барды. Мен вообще блог типа мен да барайынчы Анжелика деп жалынып прям блог тарткан жокмун. Просто так билеттин акчасын төлөдүм, баргым келди. Ал жакта кандай атмосфера болот, ошолорду көргүм келип бардым. Пожаловаться, это мой квартира, мой дом. Давайте, пойдем. Вот. Мой двухкомнатный квартира, элитный, скоро, иншалла, элитный болот. Вот, бул жактагы мебелдерим бар, бул жакта төшөктөрүм бар өзүмдүн. Вот бул мебелдерди мен бартерге алгам. Иштесеңер кыздар, Инстаграм тартсаңар, ушундай бартерге тамак келет, ушундай буюмдар келет деп эле. Вот, анан бул жакта деген мен өзүмдүн кичинекей кухням бар. Бул жакта тамак кылам балама. Вот ушундай идиштердин дисип койгом, идиштердин баарысы тоже бартер кыздар. Вот. Бул жакта деген кичине мондай жей турган нерселерди коюп койгом. Азыр бул жакта кыздарга берем деп эле. Вот, ушундай эле жашайм күнүгө. Бул жакта влог тартамын, тияка кирип влог тартам, бул жакта тирилигимди кыламын. Бул жакта кыздар кеткенден кийин деле бул жакка халаттарымды алып келип, анан кечинде съемка кыламын. Ошондой эле тирилигимди кыла беремин. Влог тартканча эле баарысы. Анан кийин көптөр айтат да, мындай шарты жок квартирада жашайсың го, кантип жашайсың, уялбайсыңбы тартканга депчи. Уялбайм. Мен үчүн идеальный квартира, мен мындан артык квартирага чыкпаймын деле, анткени арзан. Мен өзүмө деле, балама деле удобный турганыбызга, анан уялып, тинтип, мынтип уялган нерсе жок го. Эми прям менин үйүм эмес, буюрса келечекте мындай чоң үй алсам, анан кийин уялбай, прям монтип тартам, алдыңыздарга чыгам. Вот, мен уялдым квартирадан, могу квартирадан чыгып кеттим деп туруп, анан сиздерге сонун кылып, иншалла, үй алганымда тартып киргизем. Мага чейин ушул квартирада турамын. Мен чоң катын болгондо ушу баламды үйлөнсөм, буюрсачы, мындай баласын кызганбаган, жакшынакай кайне болом. Баламдын мээсин жебеген, келиндин мээсин жебеген кайне болом, балам.
Son kayını bulma. Canım diyesi. Көп эле кыздар жазат мен личкама айтчы типа кайнем тигинтет анан кайнем аралашат кайнем кызганат комнатасына кирип жатып алат анан мындай кылат баласын ээрчитип кетип калат деп ушундой кайнелерге вообще түшүнбөйм мен таң калам как это можно депчи мындай ушундай адамдар дагы керекпи дагы эле депчи блин ужас эми өзүм жашоомо келсем биздики деле пойдет бирок бизде деле мындай түшүнбөстүктөр болуп турат анан кийин кызганыч деген ар бир эле кайнеде болот окшойт по моему но пойдет азыркы кайнелерге айткым келет дейм прям мен акыл айта турган адам эмесмин бирок келиңерди ордуга койгулай жашасынчы мындай кеңири жашасынчы жашоонун рахатын көрүп мындай өнүп өсүп мындай кандай десем көптөр эле бутунан тартып коет да кайнелерчи анан кайнеже дегендер дагы кайнсиңди дегендер кээ бир жашоодо мындай киришип мурду башын тыгып алат аларга айтарым эми жашоодон кайтат да ар бир адамга кайтармасы бар так что ойлонуп туруп иш кылыш керек да любой эле кайнеже кайнсиңди деген ал келинге такой иш буйруганга сүйлөгөнгө даже сен кимсиң дегенге акысы жок бирок алар көптөр түшүнбөйт лака сүйлөп деп башып менен киришип алат өлүп кет деп койсоң эле качы